Рахмат, Дастан Азбекович. Мыйзам боюнча суроо. Бул түшүндүрүп берип койсоңуздар. Газовый конденсат, природный газовый конденсат, стабильность, плотностью там көрүнүп турат. Бул потребительдер ким? Колдонуучулар. Бул кайсы газ? Бул кайсы тармакка колдонулат жана кимдер? Бул не продукт? Мирлан Канатбекович, Микрофонго жакыныраак. Мирлан Канатбекович, буну эми техникалык баягы адистер менен кошо жазып чыкканбыз. Мен азыр айта албайт экенмин кайсыл тармакка колдонулганын, мен сизге тактап берейин. Бирок негизги максат ушул азыркы жазылгандай плотность менен келген газовый конденсат азыркы күндө башка тармакка колдонбостон, как баягы бензин катары эле сатылып атат экен да. Ошого бөгөт коюу үчүн ушул статьяны киргизип атабыз. Жок, сиз конкретный түрүндө айтсаңыз, газовый конденсат жана жиженый газга кирбейби, газовый топливого? Сиз деле технарь эмессиз. Сиз айтып атпайсызбы, так билбей жатам депчи. 2000 сомдон 5000 сомго кымбаттап атат да. Колдонуучулар ким? Кыргызстанда кандай көлөмгө кирген? Бул кайсысы? Бул жанагы газовый топливо эмеспи арасында? Пропан, жиженныйдын ичине кирип калбайбы? Анткени бул жерде жанагы адистер жооп берсе болмок, тактапчы. Негиздемеде да так бир айтсаңыз, карап, негиздемеңизди. Хорошо, мен сизге адистер менен кошо тактап туруп, анан кийин. Бул канчанчы окуу? Биринчи окууда каралып атат, Биринчи окууда. Сиз экинчи окууга мага жана жогорку кеңештин кароосуна ушул товарный позиция боюнча Кыргызстанга канча көлөм менен кирген, колдонуучулар ким, эмне себептен кымбаттатып атсыңар, эртең потребитель ким болот, ал үчүн эмне себептен кымбаттайт бул маселе. Ошондой эле маселе биотопливо боюнча. Биотопливону эмне себептен кымбаттатып атсыңар? Анткени бул мыйзамдын биринчи беренесинде экологияны сакташ максатында сиздер ошо абаны сакташ максатында электромобилдерди бардык салыктардан, төлөмдөрдөн бошотобуз деп, бирок ошол унааларды экологиялык таза топливо менен киргизип поставка боло турган топливолорго баасын да кымбаттатып атсаң. В чем логика? Мага түшүндүрсөңөр болмок. Бир кол менен макулдук берип, бир кол менен кайта жаап салганыңар. Жооп бериңиздер, азыр жооп бергенден сизге убактыңыз берейин. Мирлан Канатбекович, ошол биотопливо, газоконденсат боюнча баарын сизге тактап туруп, анан кийин жооп берем. 10 секунд. Дастан Арыспекович, мен ойлойм, мыйзамга даярданып келсе болмок өкмөттүн өкүлү. Бул колдонуучулар ким? Силер тиги бир тарапты карап эле экинчи тараптан бул тоскоолдукту жаратып койбойсуңарбы? Өкмөт берес тактап туруп